Саламатсыздарбы? 7 каналдын оосунда 7 күн деген программа өтүп бараткан аптанын негизги окуяларын талкуулайбыз. Бизде бүгүн конокто Бактияр Фаттахов, мурдагы депутат, экс-вице-спикер Жогорку кеңештин жана азыр Кыргызстан-Өзбекстан достук коомунун президенти. Рахмат сизге ишемби күнү убакыт таап келгениңиз үчүн. Жаңылыктардан баштасак, мен мындай бир жаңылыктарды жазып алдым өзүмө. Биринчи тобун окуп көрөйүн, бир 10 чакты жаңылык. Президент Садыр Жапаров Москвага барып 8 майда Евразиялык экономикалык бирикменин бийик жолгошусуна, Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына, андан соң 9 майда жеңиш күнү менен байланышкан салтанаттарга катышып келди. Беларустун борбору Минск шаарынын номер 11 орто мектебине Советтер Союзунун баатыры Жумаш Асаналиевдин ысмы берилди. Кыргызстанда дагы майрамдык иш-чаралар өттү. Өлкөдө азыр 40 согуш ардагери калыптыр. Бийлик быйыл аларга 100 000 сомдон бөлүп берди. Бул $1100 тегерегинде. Орусияда болсо согуш ардагерлерине 10 эсе аз, $110 гана бөлүнүптүр. Орус президенти Путин Кыргызстандын Москвадагы элчиси Гүлнара Клара Самат менен президенттик администрациянын бөлүм башчысы Мурат Азимбакиевди достук ордени менен сыйлады. 3 май басма сөз эркиндигинин эл алык күнү Париждеги чек-арасыз репортерлор деген уюм дүйнөлүк рейтинг жарыялады. Анда Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 120 орунга коюлуптур. Былтыр 122 орунда болгон экен. Бардык башка борбор азиялык жумурияттар жана Орусияда Кыргызстандын артында. 5 майда Конституция күнү, ал эми 10 май күнү Кыргыз сомунун күнү белгиленди. Ала Тоо кинотеатрынын жанында Сүймөнкул Чокморовдун жаңы эстелиги орнотулду. Эдуард Кубатов деген альпинист 8000ден ашык бийиктиги 8000 метрден ашык Манасылуу деген чокусуна кычкыл тексиз чыккандыктан ошол бийиктикке чыккандардын эң улуу, жашы улуу деген категорияда Гиннес китебине кириптир. Коррупция менен күрөшүү боюнча мамлекеттик стратегия коомдук талкууга коюлду. Жаңы түзүлгөн стратегиялык демилгелер институтун жетектөөгө Санжар Мухамбетов дайындалды. Ушундай 10 чакты жаңылык, булардын ичинен жана Москвага барганды талкууласак болот го. Негизги окуя. Сиз кандай деп ойлойсуз? Биринчиден, Нарын ака, бул көрсөтүүдө 1-2 мурда болуп өткөндөрүн көрдүм. Ал жерде ушул Болжурова аябай жакшы бир сөздү айтып кетиптир. Бул сиздин элдин арасындагы орнуңуз, баркыңыз. Шуну мен кайталап кетейин. Бул деген сизди мен ушул көрсөтүүгө чыгарганыңыз менен аябай ыраазычылык билдирем. Элибиздин мындай сизге окшогон ошол бийлик менен элдин ортосунда көпүрүк болуп жүргөн өкүлдөрү барлыгыга ыраазычылыкты айтып жүргөн адамдардан бирөө менмин да. Ушулардын бирөө сиз. Биринчиден мынабу 8-9 майда Москвада болуп өткөн иш-чаралар жөнүндө айтып кеттиңиз. Бул аябай Кыргызстандыктарды эмес, Орто Азиянын элин аябай ыраазы кылды да. Биринчиден бул мынабу ЕАЭСке мүчө болгонубуз жөнүндө 10 жыл болуптур да уже. Бул мындай ойлосо кыска дагы, көп дагы. 10 жыл дегенде башында буга каршы болгон ой пикирлер да болгон да. Мунун эмне кереги бар, кириштин кереги жок, бу Кыргызстандын экономикасына өнүктүрүүгө жардам бербейт деп. Муну көрсөңүз, жылдык өсүү 308% ВВП-ны. Анан бул ВВП-ны карасаңыз 2 триллион 400 миллиард ошол Америка долларында болуптур. Бул көлөмү кең. Энди бул дегени базардын, мындай чоң базардан Кыргызстандын ишкер кишилер үчүн ошол чоң майдан. Анан бир нерсени айтып кетиш керек. Бул ЕС дегенде бул 4 товар, ошол капитал, ошолордун арасында анан эмгек базарынын дагы түзүлүшү. Билесиз энди бизде Кыргызстандын канча эл мына жаштарыбыз ошол бүгүн
Rossiyada, başka ES'ten өлкөлөрүндө иштеп, рыс тапып, өздөрүнү бакып, анан айылга, эл журтка, ата энесине көп мындай акчалар жөнөтүп, бизди экономиканы азгына колдогон ошол биздин мигранттарыбыз болуп атпайбы да. Бул ошол алып барылган саясаттын жыйынтыгы туурурлугун мына 10 жылдын жыйынтыгы көрсөтүп турат да. Кудайга шүкүр. Энди мен бир нерсени айтат элем. Бул мынабу коңшу өлкөлөрдөн Өзбекстанда ошол ЕСке кирбегенин эсепке алып туруп, биз мында азыркы акыркы пайтты көрүп атасыз. Орто Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери кайсы жерде деңгээлде болбосун Орто Азия бир болуп, Америка менен, Евросоюз менен, Россия менен, Кытайдын мына Германиянын жетекчилери менен жолугушуп атпайбы? Ошондо мен бир нерсени айтат элем да. Биз мына өз ара атаандаштыкты жокка чыгарсак жакшы болот эле, так? Биз дүйнө базарына ошол Орто Азия өлкөлөрү өзүбүз орнубузду тапып, ошол атаандаштыкка мындай жарай турган товар, ошол мындай услугаларды көрсөтүп, дүйнө базарында өзүбүздүн орнубузду алышыбыз керек, так? Биз өзүбүз мына бир жакшы мисал кылып кетелик. Өзбекстандагы баягы автомобильный заводду Кыргызстанга келип ачылыш. Кудайга шүкүр, бул канча иш жайы. Анан биз мындай айтканда, Кудай буйрса, өзүбүз ошол машина чыгара турган өлкөлөрдөн бири болуп калабыз да. Бул дегени, бул Кудай буйрса, биздин жаштарыбыздын деңгээлинин өсүшүнө, так? Баягы элеги не дейт, сапатыны жакшылашка аябай өзүнүн орнун көрсөтөт. Энди мынабу 9 майда аябай бардыгыбыз көрбөдүкпү, так? Мени эң курсан кылып ыраазы кылганы биздин президентибиз ошол президент Россиянын президентинин жанында отурганы, так? Бул мындай жылдыздуу дагы мен Садыр Нуркожоевичти өзүнө мындай жылдыздуу жигит деп эсептеп жүрөм. Мындай бирге жүргөнү, ал кишиге болгон Путиндин урматы көрүнүп турбайбы, так? Агар бул ошол биздин журт башчыбыздын туугру алып барып аткан саясаты. Ошол Кыргызстан элине бул Россия биздин эң чоң стратегический партнер экенбиз. Биз бир эле чоң тарыхыбыз бар. Кудай буйрса, келечекте дагы бирге өнүкөбүз деген саясатты алып барганы. Анан бул кишинин алып барган саясаты элге жакып атканы, да. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Орто Азия өлкөлөрүнүн жетекчилеринин бардыгыны барганы, бул дагы эле бизди эл журтты ыраазычылыгын көрсөтүп атат. Бул бир экенбиз, көз карашыбыз жакшы экен, интимак болот экен. Кудай буйрса, биздин мындай эле мен айтып жүрөм, эле биздин содружество, Кудай буйрса, бирге өнүкөт экенбиз деп. Бул энди бул келечекте, бул чоң коңшулар менен, анан бир мына Кыргызстан, Өзбекстан достук коомунун президенти деп айтып кеттиңиз. Шавкат Миромонович саясатка келгенде биринчи негизги максат коңшулар менен жакшы интимакта болуш деп айтканы бизди аябай ыраазы кылды, да. Ошол Өзбекстан менен Кыргызстан бир эле тилде сүйлөгөн, бир динде жүргөн, бир тарыхты басып өткөн эле эл эмес, Кудай буйрса келечеги да бир, да. Мен буну энди бул темада көп иш-чаралар өткөрүп атабыз. Жакында мен ушул коомго жетекчи болгонумга 30 жыл болуптур, да. 30 жылды жыйынтыгы боюнча эл журтка бир отчетубузду берип, жасап аткан иштерибизди айтып, дагы бир мынабу эки президенттерибиз алып барып аткан саясатты, эки өкмөт алып барып аткан саясатты колдоп, элдик дипломатиянын күчү менен ошол эки өлкөнүн, эки элдин интимакчылыгына өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген оюм бар, да. Рахмат чоң. Анда жаңылыктардын экинчи тобуна өтсөк. Президент Жапаров 6 май күнү Ошко барганда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу октябрдан тартып курула баштайт деп билдирди. Канча жылдан бери сөз гана болуп келген, Кытайдын планына кирген деп айтылды эле, эми мына курулат деп, бирок болбой эле курулбай келген. Эми мына быйыл октябрда башталган атат. Ош шаарында болгондо президент Разаков атындагы жаңы мектепти ачты, жана өлкөнүн ар башка аймагындагы 9 мектеп менен 2 бала бакчанын ачылышына онлайн түрүндө катышты.
Акылбек Жапаров кум төргенине барып, жер алдындагы иштер жана жалпы эле кендин абалы менен таанышты. 28 апрелде Ош, Кара Суу жана Баткенде бир мандаттуу шайлоо чөлкөмдөрүнөн өткөн шайлоонун жыйынтыктары чыгарылды. Оштон Бекмырза Ергешев, Кара Суудан Илимбек Кубанычбеков жана Баткенден Бактыяр Калпаев деген жигиттер жогорку кеңешке депутат болду. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси болуп Адахан Мадумаровдун ордуна Исхак Масалиев шайланды. Жазуучу Олжобай Шакирдин сотунда 8 май күнү прокурор аны 7 жылга эркинен ажыраттууну талап кылды. Экономика министри Искендербек Маматовдун айтымында айыл аймактарын ирилештирүүдөн мамлекет 900 миллион сом үнөмдөдү деп билдирди. Ысык көлдө Каракол Балбай Баатыр жолун оңдоп түзөөгө Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы 47 миллион 700 миң доллар бөлүү чечимин бекитилди. Токтогул суу сактагычына кирген суунун көлөмү азыр чыкканынан дээрлик 2 эсеге көп болууда. Ушулардын ичинен кайсы маселени негизги деп атайт элеңиз? Endi mına bizdin ekonomikaga ta'siri boyunca ошол temir жол жөнүндө айтсак жакшы болсо керек да. Bunu bilesizler, көп жылдан бери ар кандай ой пикир айтылып, ар кандай сүнүштөр болуп, анан 2-3 жолу өкмөт бир аракат кылып, тилекке каршы бул жакшынакай проект мындай ишке түшпөй турду эле да. Анан биздин ошол президентибиздин, өкмөтүбүздүн аракаты менен Өзбекстандын жетекчилиги менен, Кытайдын жетекчилиги менен көп жолу жолугуп, ошол талкуу кылып, анан бул проектти аябай жакшынакай адыстарды катыштырып, карашып, анан бул проектти мындай бир жыйынтыкка алып барайлык деп. Анан акча жагы билесиздер энди эле биздин финанс жагы боюнча шарттарыбыз ар кандай болгон үчүн ал жагын дагы талкуулашып да. Бул темир жол Кудай буйрса биз мындай деңизге чыкпаган өлкөнү ошол чоң дүйнө базарларына чыгатырган порттарга алып чыгып коюп атат. Биз ошол биздин жерибизден өткөн ошол темир жолдун акы менен эле анча байып калабыз Кудай буйрса да. Анан биздин ишкерлерибиз ошол бир эле Кыргызстан базарынын мындай өлчөмүндө эмес, ошол дүйнө базарына мындай жакшы сапаттуу товар чыгарып, жакшы сапаттуу кызмат көрсөтүп, Кудай буйрса экономикабыздын өнүгүшүнө аябай чоң таасир көрсөтөт да. Бул темир жол бул биздин келечегибиз да. Мен буну көп изилдегенмин. Буну варианттары билесиз, 2 вариант болгон башында. Бул вариантты тандашта дагы көп талкууларга мен катышканмын да. Энди эмне болсо дагы бул темир жол биздин экономикабыздын өндүрүштү өнүктүрүп кете турган бир мындай артерия десек болот да. Ошол темир жолдун астында айыл мына биздин жашоо турмушу аябай жакшы деңгээлде көтөрүлөт. Бул эмне дегени? Ошол рызык келди дегени. Энди Кудай буйрса биз бир эле ушул Кытайдын товарын Өзбекстанга эмес, жок, дүйнөнүн ошол мынабы батыш менен чыгыштын ортосундагы өлкө өзүбүздүн мындай транзитте энди билесиздер энди суу башы деп бир байлыгыбыз бар да, суу башы деп. Энди мына транзит өлкө болду дагы бир чоң мындай айтканда байлыкка ээ болуп атабыз да. Менин оюмча буну ар кандай жол менен колдош керек. Анан мына биздин өкмөт башчыбыз жакын арада башталат дегени бизди кубандырып атат да. Бул дегени рызык келди. Кудай буйрса бул темир жолдун артынан экономика деңгээли аябай көтөрүлөт. Мындан ташкары сиз мына сайлоо жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен бир нерсени ушул шарттан пайдаланып айтып кетейин. Бул мен Конституцияда курултай өзүнүн орнун тапты да. Мына президент 2 жолу чоң өзү катышып, курултайдын делегаттары менен жолугуп. Менин оюмча ушул биздин тарыхта болуп өткөн 2 палаттуу парламентте мен ошол төрөгандын орун басары болуп иштеген адам катарында баякы бир мандаттуу депутаттар элдин өкүлү болуп, элдин арасында жашаш керек. Элдин ошо күндөлүк талабына ошол элдин арасында билип, анан бийлик менен байланыш болуп туруш керек эле да.
Анан бул мынабу ошол бир палаттуу курултайдын делегаттары менен элдин кызматында болуш керек. Элдин ошол бийлик менен ортосунда турган өкүл болуп, элдин талабын талашып, анан бийликтин кылган кандайдыр бир эмне эмгектери болсо, ошол эмгектердин жыйынтыгы жөнүндө, себептери жөнүндө, кайсы чечим эмнеге кабыл алынды, бул чечим эмнени өзгөртөт, эмнеге аракет кылышыбыз керек. Бул эмне деген? Элдин энергиясын мындай көтөрүш керек да, башташ керек. Ошого менин бир сүнүштөрүм бар. Кудай буйрса бир жетекчилерге айтайын деп айтып турам. Анан мен бир билесиз, мен бир 10 жыл жергиликтүү өз алдынча башкаруунун стат катчысы болуп, министрдин биринчи орун басары болуп, анан улуттук агенттиктин директору болуп, 10 жыл ошол мыйзамдарды өзүмдүн башчылыгымда көп мыйзамдарды жазган адам катарында айтам да. Тилекке каршы ушу Кыргызстанда баягы жамааттар жөнүндөгү мыйзам иштебей атат да. Бул эмне деген? Ошол жашап аткан эл өзү жашап аткан айылында, көчөсүндө баш кошуп, бир жамаатка баш кылып, ошол жергиликтүү маанилүү маселаны чечсе, элдин энергиясыны мындай бийлик тоогру жолго салса, көп нерсе чечилип калат да. Анан дагы бир нерсе, айыл башчы деген институту колдош керек. Биз мына азыр мына буякта бир ирилештириш жөнүндө ой пикир айтып кетилбедиби? Ирилештириш керек, ну кандай бир ирилештириш технически болбаслык керек. Бул ирилештириштин маана. Биздин билесиз, экосистема дегенибиз бар. Бир замандарда мен тарыхты билем, 47 лесхоз болгон да. Бул дегени азыр бир лесхоз 2 районда, я бир районда 2 лесхоз. Экосистеманы эсепке алыш керек. Суудун башы менен жер мындай байланышты көрүш керек. Biz Kırgızstandın ekologiyasını saqtap kalsak, administrativ territorialniga ошол башкаруу биздин экосистеманы сактап калышка кызмат кылыш керек. Эң негизи бул жерде мен айтат элем, айыл башчы институтуну күчөтүшүбүз керек. Айыл башчылар ошол элдин атасы, элдин мындай рызкыны тап бере турган билим деңгээли жукары кишилер айыл башчы болуп келиш керек да. Ошондо баягы элге эң жакын бийликтин тепкичиси ким? Бул айыл башчы. Ошол кишинин баркы болсо, ошол киши лидер болсо, ошол элди өзү тартып кетет да. Бүгүнкү күндө эмне кылышыбыз керек? Ар бир айылдын өзүнүн иш жайы болуш керек. Биз балдарыбызды бардыгын эле четке жөнөтпөй, баягы эмгек проблемасын айтпадыкпы? Кыргызстанда мына жерде эмгектенсе, бала бакча ушул жерде бакса, ата-энени патасын алса, ушул жерде балдар төрөлсө, ошондо биз өнүкпөй ким өнүкөт? Айыл өнүксө, ошол район өнүксө, область, анан биздин өлкө өнүкөт да. Ошого мен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мындай адыстарын айтат элем. Ошол мен айткан эки маселеге көңүл бурсаңар да. Жамааттарды өнүктүрүш керек, айыл башчы институтун колдош керек. Рахмат. Жанагы депутаттарды айтып кеттиңиз, анда эл өкүлдөрү болсалар сессияга келип турат, такай иштебейт. Анда эки палата сыяктуу болуш керек го. Эми мен айтканым бул эки системада шайланып атышат да. Эки башка система. Бул алеги элдин өкүлү. Бир турабы 35 киши. Энди ошол 35 киши баягы 1000 делегат менен байланыштуу болуп туруп, эл менен байланыштуу болсо, ана ошондо эл өзү бийлик бизде эмне деп турат кайым? Бийликтин ээси эл. Эл өзүнүн бийлигини жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы менен мамлекеттик башкаруу системасы аркылуу аткарат деп атат. Алеги орусча айтканда источник государственной власти является народ Кыргызстана деп атат. Ошол раз бийликтин ээси эл болгондон кийин элге жакындатыш керек бийликти. Бул баягы 35 мандаттын өкүлдөрү элдин арасында жашап, ошол курултайдын делегаттары менен элдин күндөлүк кызматында болуш керек. Рахмат. Үчүнчү жаңылыктардын үчүнчү тобуна өтсөк, мен окуп кетейин. Үчүнчү 10 чакты жаңылыкты. 6 май күнү Фергана шаарында кыргыз, өзбек, тажик атайын кызматтарынын жетекчилери Камчыбек Ташиев, Абдысалом Азизов жана Саймумин Ятимов жолугуп, аймактык коопсуздук маселелерин талкуулады.
Өзбекстандагы Барак эксклавынын Кыргызстанга көчүп келген тургундары үчүн жаңы Барак деген айыл курулуп баштады. Анын пайдубалын салууга президент Жапаров да катышты. Өзбекстан атайын жер бөлүп берди, тигиге кенемте кылып, компенсация кылып. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев Бириккен Улуттардын Нью-Йорктогу Токой форумунда чыгып сүйлөп, Кыргызстан жыл сайын 6 миллион көчөт, бактын көчөтүн отургузат деп билдирди. 7 май күнү Болот Темиров Москвадан былтыр Кыргызстандан 1,5 тонна алтын куйма түрүндө чыгарылып кеткен болушу мүмкүн деген иликтөө чыгарды. Ошол эле күнү вице-премьер Байсалов аны провокация деп атады. Ал эми 10 майда президент Жапаров кабар агенттигине интервью берип, 1 грамм алтын өлкөдө мыйзамсыз чыгарылган эмес жана чыгарылбайт деп билдирди, айтты. Эл аралык футбол федерациясы алгачкы жолу футзал боюнча рейтинг жарыялады. Кыргыз жигиттери 139 өлкөнүн ичинде 41 орунду. Ал эми кыз-келиндер 69 мамлекеттин ичинен 66 орунга коюлуптур. Ак эл бир жарым марафон уюштурган 1,5 миллион сом уюштургандар 1,5 миллион сом чогултуп, ага Бишкектеги ботаникалык бакка керектүү техника сатып берди. Бишкекте троллейбустарды жок кылып, алардын ордуна электробус жүргүзүү боюнча мэриянын планына коомчулук каршы чыга баштады. Ушулардын ичинен жанагы сизге жакын Ферганадагы жыйын жана жалпы эле мына коопсуздук маселелери жана өзбек-кыргыз достугу жөнүндө айта кетсек болот го. Биринчиден ошол бул мен президенттерибиз алып барып аткан саясат, ошол Орто Азия өлкөлөрүндө жашап аткан элдин тилеги эмне? Биз бир мындай айтканда арыктан суу ичкен элбиз. Бизди бир эле тарыхыбыз, тилибиз, динибиз эмес, келечегибизде бир деп жүрөм мен. Мен мына 30 жылдан бери ушу Кыргызстан өлкөсү менен Өзбекстан өлкөсүнүн ортосунда бир көйгөйлөр болбосо экен. Кыргыз эли менен Өзбек эли ушу тарыхтан бир өнүгүп келген. Анан билесиз, Манас Эметей Сейтекти мен өзбек тилине Кыргызстанда биринчи болуп башка тилге көтөргөн адам менмин. Мендан кийин мына Сабиров Равшанбек тажик тилине көтөргөн, Нароза украин тилине көтөргөн. Мен буну айтканым, биз мындай өзбек этногенеси менен кыргыз этногенесини мындай салыштырсак, билесиздер, 3 мындай ырмак бар. Өзбектин ошол миллетин каяктан келип чыкканы. Бул кадимий түрк уруктары. Анан баягы Могул бир мындай айтканда чыгатай улустары деп коет. Анан Дашты Кыпчак өзбектери деп коет. Эми кыргызды карасаңыз да, кыргыздарда ошо эски түрк кабилалары бар. Ошол чыгатай Могул улустары бар. Анан Енисей кыргыздары бар. Бул мына 3төн 2 бир. Буну мен эмне үчүн айтып атам? Мен өзбек элинин формированиясына түзгөн алыгы уруктарды карап чыктым да, 3 вариантына. Ошонун 45-и 90 урук өзбек деп коет. 45-ден көбү кыргыздарда бар. Бир урук бүгүн бирөө казак болуп, бирөө өзбек болуп, бирөө биз бир элбиз. Тамырыбыз бир элбиз да. Ошон үчүн мына бу Ферганадагы болгон жолугуштагы мындай элдин биримдиги, Орто Азия элинин интимакчылыгы жөнүндөгү иш-чараларды мен аябай колдойм. Анан ыраазымын. Мен 30 жылдан бери ушул жөнөлүштө эмгектенип, ушул элдин кызматын кылып, элдин патасын алайын, жүрөйүн деген кишимин. Анан бул жерде мына президенттердин жанында ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин алып барып аткан жумушуну айтып кетиш керек да, чындыгын айтыш керек. Булардын алыгы коллегаларынын ичинде бул киши менен жолугуп, ошол көйгөйлөрдү алдына алып, вактында көзөмөлдөшүп, жакшынакай иш-чаралар кылып атышат. Жакында эле баягы Кампарабад жөнүндөгү бир маселеге ал киши жооп берди да. Бул биздин эки өлкөнүн ортосундагы мына ыйлык, жылуу агайыны болгон, бири-биримизге ишеним болгон саясат деп айтып кетти. Мен аябай ыраазы болдум. 100% аткарылат деп айтты. Аткарылат деп атат. Анан айтып атат, мына бу биздин киши өтүп кеткен кишини урмат кылып алып келип көрсөтүп коюп атышат. Башка ошол. Анан мен бир нерсени айтат элем. Бул кошуның тинч, сен тинч дейт да. Кошуну менен интимак болбогончо бул жерде жакшы өнүгүү болбойт.
Бул биринчисиден. Экинчисиден сиз мына барак жөнүндө жакшы айтып кеттиңиз. Бул барактагы жашап аткан биздин жарандарды ошол жакшынакай шарт жаратып алып бул жака алып келип атышат да. Бул деген мен ал жерде элди мен жакшы билем да. Мен энди билесиз да, мен Ошто чоңойгонмун да. Ал жердеги мындай баш көрүнгөн жигиттерди мен таанып сүйлөшүп жүрөм. Кудай буйрса бул мынабу энди билесиз да, мына 12 миңден көп жер Наманган облусунда өткөрүлүп берилди да. Бул эсепли дос айрылбас дейт. Бир агайыны дагы мындай балдар чоңойгондон кийин атасы бөлүп берет экен, мына сени жериң, мына сениң деп. Энди чегерелерди тынч жолу менен аныктап, ошол мындай чегерелерди коюп, анан кийин жакшы кошумчулук болуш керек да. Элеге тынчтык жолу менен акылдашып, мындай объективный жол менен кабыл кылынса. Мен билет элем, мынабу спортко жакшы көңүл бурулуп атат. Стадиондар курулуп атат. Мына биздин футзал боюнча айтып кеттиңиз да, кандай рейтинг болуп тур. Ким өлкөнү желегени көтөрөт, кимди айтырат? Спортсмен. Спортту өнүктүргөн өлкө бул мындай айтканда ошол жашоодун жакшылыгынын жыйынтыгы да спорт өнүгөт да. Мен аябай мындай өзүмдө спортту мындай колдоп жүргөн. Мен 10 жылдан ашык Федерация футболдун исполкомунун мүчөсү болгон кишимин да. Мен ошол Блаттер менен жолугуп, Амангелди Мурсадыкович президент эле, ошол киши менен бирге Сочилерге барып, ошол биздин мынабу искусственный полелерди алып келип өнүктүргөнгө мен салымым кошкон адаммын да. Анан өзүм дагы футбол ойногон адаммын да. Бул деген футболдун мындай өсүшү ошол жаштарыбыз башка жаман жолго кирбей ошол спорт менен шугулданат. Бул дегени ден соолугу таза, мындай келечекке үмүт кылган жаштар өсөт деген үмүттөмүн да. Баягы троллейбус жөнүндө бир айтып кеттиңиз. Мен Ошто обл комхоздун главный инженери болуп, ошол троллейбустун управлениени өнүктүргөн адамдарды билем да. Троллейбустан сразу эле баш кетиш туура келбейт да. Троллейбустун дагы өзүнүн жакшы жаман жерлери бар. Аны кайсы жерде троллейбусту калдырыш керек, кайсы жерде уну мындай шартына карап туруп кабыл кылыш керек да. Экологиялык болуп атпайбы? Мына Кавказды билесиз. Түтүн чыгарбайт. Чоң шаарлардын арасында, шаардын ичинде эмес, шаарлардын ортосунда троллейбус жүрөт Кавказда. Шуулдап барып келип жүрөт да. Бишкекте дагы бизде мына шаардан Манас аэропортуна чейин жүргүзөбүз деди эле, болбой калды. Жок, биз Кара Балта менен Токмаккача троллейбус жүргүзүп койсок болот да. Ооба. Азыр эми жолдарыбыз жакшы болуп калды. Камарата бир башка кестер курулуп калса, балким электр жете тургандай болот. Энди бул мындай кээ бир адамдар ушу бир кандайдыр болсо дагы бир элеге жаман ойду айтып, Кыргызстандын мындай аброюна бир жаман бир дак чалайын деген ойлорду айтып жүрөт да. Айнанайындар, чындыгы келет, бүкүлөт сынбайт. Мен жакшы көргөнүм, биздин жетекчилер ошол Садырнур Кожоевич да, Камшек Кыдыршаевич да эл менен байланышып, элге барып чындыкты айтып атышат да. Бул эң жакшы мындай сапат. Бийликтин ошол эл менен байланышы болсо, билесиз, мурда бир мыйзам бар эле да. Ошол бийлик өзүнүн жумушу жөнүндө тепкичине карабай эл менен байланыштуу болуп, жашап аткан иш жөнүндө элге вакты-вактында кабар берип, анан элдин пикирин аныктап, элдин оюну эсепке алып туруп, чечимдер кабыл алынса, бунун эффективи андан дагы көтөрүлөт да. Бул бийлик элге калды. Кудай буйрса, мен бирине бийликте иштеп аткандарга мен көп жыл кызмат кылдым. Элдин патасын алышка аракет кылгыла. Чын жүрөк менен элге кызмат кылып, элди көзүнө мындай карап туруп, колду мындай коюп туруп, мен силерди кызматыңдамен, патайыңызды алып калайын дегеле. Рахмат чоң. Биздин убактыбыз да аяктап калды. Биз бүгүн 7 күн программасында өтүп бараткан аптанын негизги жаңылыктарын, окуяларын талкууладык. Бизде конокто Бактияр Фатахов болду, экс-депутат, экс-вице-спикер жана бир топ башка кызматта иштеген, азыр Кыргызстан Өзбекстан достук коомунун президенти. Рахмат. Рахмат сизге. Сизге чоң рахмат. Саламатыңыздар.